Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан катталуучулар, амансыздарбы? Бирден лайк басып коюңуздар. Кармаган туткан розоңуздар кабыл болсун. Метро Жилое бино, Котельники жакта ушундай жаңы торговый центр ачылып иштеп баштаптыр. Бул жерде Индира деген эжекебиз эт дүкөн ачып, өзүнүн кыргыз продуктларды сатып дагы чакан дүкөнчө ачып иштетип баштаптыр да. Анан эттерди максималдуу түрдө өтө арзан сатып атыптыр да. 550дөн башталат экен эттеричи. Жылкынын эттери бар экен, чучуктары бар экен, өтө көп нерсе бар экен да. Эгер доставка кылдырам десеңиздер дагы болот экен, келип алып кетсеңиздер дагы болот экен. Адрестер мен төмөндө жазып койгонмун. Парковкалар эми эптеп таап койгонго болот. Мына МКАДтын боюнда экен. МКАДтын боюнда. Овощ фруктулар дагы арзан экен. Мен кече күнү келип алып кеттик. Өтө арзан мына торговый центр. Көрүнүп турат а. Ушул жерге киресиздер. Киргенде эле биринчи этажда сол тарапта. Анан мына ушул эт дүкөн ачып иштетем дегендерге колдон келишинче жардам берем дейт. Колдон келишинче жардам берип, сопровождение менен көргөзүп коем дейт. Бир канча ушундай дүкөндөр бар экен эжекебиздичи. Жүрүңүздөр, толук маалыматты өздөрү берсин. Таңкы 6-дан кечки 8ге чейин иштейт экен. Караңыздар. 6-дан 8ге чейин иштейт экен. Бул торговый центр негизи өзү. Кирген ама жерде мына. Местная долина деп жазылып турат мына ушул жерде. Келсеңиздер, эжекебиз жамаат менен ушул жерден кызмат кылууга даяр. Кызматты катырабыз деп атат да. Эжеке эл менен амандашып баштай берет. Сизге кенен эркин микрофон. Ассаламу алейкум. Москва жергесинде биздин мекендештер жана Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары кош келипсиздер. Бизде мындай Мясная долина аттуу биздин дүкөнүбүз. Биринчи эле баштасак, адал тооктордун түрлөрү бар. Суповой, для жарки и обычный. Бардыгы адал, Пензаныкы, Кабардинский, бул Белгородтон келет. Адал бардык документтер тастыкталган. Андан бөдөнөнүкү. Домашний дагы бар экен. Домашний, бирок куйкалгандарына чейин көрүнүп турат. Балдарга особенно аябай жакшы. Андан кийин көрсөм бардык частьтары бар. Жүрөк, печень, желудка. Мына бөдөнө же ошондон болот? Бул бөдөнө. Штуга 250дөн. Бөдөнө. Булар дагы запчасттары килограмм 250дөн өйдө башталат. Бул рынокто эң арзан баа. Рынок боюнча дүкөндөргө вообще салыштырбай эле койсок болот. Андан кийин филен түрлөрү: на кости, с кожей, без кожи. Индейканын филе бедра. Андан кийин грудинка. Жылкы эттери. Баларын кошуп айтып кетесиз. Балары 600дөн. Мындай баа эч жерде жок. Биздин алган баабыздан бир аз эле кошулуп турат да. Азыр ачканга да байланыштуу бааларыбыз өтө низкиде. Андан кийин жылкынын эттери спрос боюнча алып келдик. Казыларга чейин бар. Казы Пензаныкы, жылкы дагы Пензаныкы. Килограмм канча? Булар килограммы, мунуку 780, мякоттары, башка частьтары 700дөн, 650дөн башталат. Андан кийин бул молодой бычок, жаш буканыкы, уйдуку болсо арзаныраак болот. Бул бизде эң кымбат первый категориядагы этибиз. Ошого карабастан бааларды колдон келишинче арзан кармап атабыз. Биз азыр количествого иштегенге байланыштуу. Ошондой эжеке түшүнүшүм боюнча бул жерде кунажындыкы уйдуку жок. Уйдуку жок. Жок, уйдуку жок. Только кунажын эме жаш буканыкы. Жаш буканыкы. Анан 550дөн төш эттери. 550дөн төш эттери. Олар 550дөн. Көрүнүп турат буканык экенин, жаш, свежий ар дайым. Анан чайхана, кафе, жана банкетный зал иштеткен ага эжелерибиз кайрылса, биз аны дагы индивидуальный сүйлөшүп, бааларын доставкага чейин организовать этип бере алабыз. Андан кийин азыр дагы чыгып атат эттерибиз. Копыта, язык, печень, сердце, почка, бардык, ливердин бардык немелери бар, частьтары бар. Андай филейный край, столовый край, мякоттар, мякотибиз 750дөн жогору кетет. Лопатная часть, задняя часть деп булар да бөлүнөт. Очищенный, неочищенный болуп. Дагы бир жолу баса белгилеп айтам, первая категория жаш буканыкы. Кунажын эмес, уйдун эти эмес. Фаршыбыз. Андан кийин кой эттери.
коюбуз дагы эң жакшысын кымбатын алып келебиз. Булардын да жыты болот, жыты жок, кочкордуку жаш, кары болуп бөлүнөт. Биз болсо жаштан кичине эмерээк орточосун алганга аракет кылабыз. Болбосо биздики постоянно эме келет, молодой келет. Куйрук болсо Кыргызстандыкы. Куйрук. Кыргызстандыкы? Кыргызстандыкы. Кыргызстандыкына карабастан биз 850дөн коюп атабыз. Болбосо местныйлар бул жерде 850дөн, 800дөн. Вот. Айырмасы бирдей эле. Андан кийин биздин эң элге таанымал бренд Тойбос колбасалары, буларды да максимально арзан койгондогубуз. Палкасын 380ден койдук. Андан кийин Экопрод компаниясыныкы. Ошондой эле Балшириндин мына ушундай стекло бардык вареньянын түрлөрү, булар эмелери, аджикалардын түрлөрү, тиги жерлерге да коюлганбыз, бардык ассортименттери. Камырдын түрлөрү биздин Чабрец, эме Сочи компаниялардын эмелери, роллалардын камырлары. Суусундуктар Кыргызстандыкы. Ыйман эме дейт го, мекенди сүйүү ыймандан башталат дейби. Биз өзүбүздүн өндүрүштөрдү колдоп, өзүбүздүн мекенибизден чыккан ушундай азыктарды алсак, биз жөн эле жебестен таза азык менен азыктанып, андан кийин элибизге, жерибизге да салым кошо алат экенбиз, өндүрүшчүлөрүбүздү колдоп. Анан азыр рулеттерибиз түгөнүп калды, мына ушундай коржиктер, бардыгы рулет, сэндвич түрлөрү болот, дагы товарлар түшүп атат, дагы деле өсүп, өнүгүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Казакстандын товарлары келет. Казакстандын да товарлары менен азыр прямой договор кылып койдук. Буюрса алар дагы келет. Анан өзгөчө басым жасап да кайрылуу жасайт элем. Ушу Москва шаарындагы биздин ушу жеке ишкер агаларыбыз, эжелерибиз чайхана, кафе иштеткендер, бизге кайрылыңыздар. Биз сиздерге ылайыкташтырып келишим менен келишкен болсок, биз сиздерге доставка кылып, ар бир эттин, чачтын сизге керектүү жерин алып барып жеткизип бере алабыз. Андан сырткары тойлорго да устукандарды даярдайбыз. Анан ушул Некрасовка, Жулебина, Котельники жакта дагы жайгашып калган биздин кыргыз бир туугандарыбыз, үй бүлөсүнө жүргөндөр алыска метро Щелковский, Мандаринге барып закупка кылышат, крупный закупкаларды. Бул жерде биз дагы ачылдык деп сиздерге кайрылып өтөт элек. Келиңиздер, бизден соода кылыңыздар. Биздин эшигибиз эртең мененки 6-дан кечки 8-ге чейин ачык. Биз сиздерди күтүп алабыз. Жакшы. Прям мындай даярдангандай бир жаттап алгандай сүйлөдүңүзчү, чындапчы? Жакшы. Жакшы сүйлөдүңүз. Кыскасы издегениңди табасың туугандар. Бул жер эт болсо, могу жакын жерлерден еттер бар экен, анан овощи отдел могу жерден башталат экен. Эми чындыгында арзан экен да, клубникалар деле арзан экен. Жумурткалар бар экен, жумурткалар. Бул канча? Домашний токтун түрлөрү 300дөн, ошо магазин иштеткен ага эжелерге ошо штугун домашний бул? Домашний 100дөн берип атабыз. 100дөн 90дон кылып магазин иштеткен ага эжелерге да кайрылат элем. 30 штугу 100дөнбү? Бир штугу 100дөн болуп калды. Ошондо 10 штугу 100дөн болот. 30-у 300, оптон болсо 270-80ге түшүрүп берип атабыз. Анан дүкөн иштетем дегендерге, кызыккандарга сопровождение полный пакет документтерин башкасын үйрөтөм дедиңиз да. Ошондон айтып берсеңиз, элдер кызык болсо. Кызык болот да ооба. Ооба, негизи биз бул сферада семейно жолдошум экөөбүз жүргөнүбүзгө 2 жыл болду. Бул эми аз эле болуп айтылат, бирок ошол аз убакытка карабастан биз 5-6 мекендешибизге магазин ачып берүүгө биз себепчи болуп бердик да. Азыр деле 1-2 магазиним процессте турат. Буюрса иш алып барып атабыз, ачылыш эмесин. Анан ачылган боюнча бардык юридический пакет боюнча сопровождение, обучение сотрудников полный кирет, список поставщиков мунун баары, оборудованиялардын списоктарын полный кошуп, жардам кылып, под ключ прям полный сопровождениеси менен кылып ачып бергенбиз. Дагы деле ошол кызматым бар. Анан этти каяктан алам, кантип алам, каякка кайрылам, документтер, тастыкталган документтер, проверенный, адал эмес экенин кантип текшеребиз? Азыр баары чет жакта жүрөбүз да. Орус элинде жүрөбүз, мусулман эмес мамлекетте жүрөбүз. Кантип ошолордун баарын иш алып барамын? Документтер, Меркурий, честный знак, мындай ветеринарный, мындай заключениялар, лабораториядан өтүп турган, мындай халал биздин эмелер, сертификаттар, ар бир документке сертификаттар, разрешениялар, ошонун баарын өзүм жол көрсөтүп, ачып айтып берем. Анан ошо профессионалдуу касапчылар, профессиональный биздин продавецтер эң биздин эмебиз да, опорабыз. Ошолор менен иш алып барабыз, жакшы тандайбыз, аларды обучать этебиз, үйрөтөбүз, анан өздөрүн кошуп үйрөтүп туруп ачып берген дагы биздин услугабыз бар. Если что, кайрылсаңыздар, консультациябыз Кыргызбай канал
каналынын катталуучулары үчүн консультация бекер, ар жагын келишип алабыз. Буюрса. Продавецтер бул жерде сиз ар дайым эле болбойт окшош бул жерде? Ооба, мен башка дагы точкаларым бар, башка дагы иштерим бар, анан ошо сопровождение менен дагы алек болгонго иштерим көп, бирок сөзсүз ар бир точкамда күнүгө келип кетип карап турам. Азыр жаңы ачылганга байланыштуу бул жерде көбүрөөк болот, анткени эртең менен автовиктер келет экен, ресторан, кафе, базарларга, эме точкаларга бизден алып кеткендер болот экен да, ошолорду кармап калыш керек, келишим керек, сүйлөшүш керек. Ошон үчүн азыр данный момент эртең менен болуп атам бул жерде. Андан кийин Некрасовкада точкасы бар, ошол жакта болуп атам. Айтайын деген бул жерде өзбек улутуна жигит бизди тейлеген эле дегеним го. Түшүнбөс болуп калбасын деген. Анан туугандар, дагы бир эже дагы бир суроо. Ушул эт тармагына кирүү үчүн канча акча менен кирип кетсе болот? Мындай баштап кетсе болот да? Оборудованияларга, башкага. Ооба. Негизи эттин өзүнүн аз эле калат да. Анан эт менен болуп туруп башка жагынан кичине көбүрөөктөн иштегенге аракет кылып анан чыгабыз да. Бул эт өзүнөн азыраак эле болот. Касапчыларга көп төлөп калабыз, кымбатыраак. Анан негизи общий мол жерге 1,5 миллион кетти да. Бул болсо өтө эле өсүп кеткен магазин, точка болуп айтылбайт да. Азыр прямой дагы поставщиктерибизден азыр Кыргызстандан курдуктарыбыз келип атат, Казакстандан продуктларыбыз келип атат. Ошолордун баары толгондо бул жерге 2 миллион менен кирсе болот да. Өздөрү место таап, бүт даярдашат. Андай рисктерди мойнума ала албайм, анткени болот дегендей. Бизнеске келген адам рискке даяр болуп келет да. Мен даярмын, тобокелге деп мышлениясы дагы даяр болуп келип, анан баштаган болсо мен көмөк көрсөтүп кете алам. Анан мен мынча акча коштум эле. Анан канчада чыгарып бере аласың деген болсо, бул кыйыныраак болуп калат да адамдар менен иштеш. Ошон үчүн ким бизнеске даяр болгон болсо, келсе биз жолдорун көрсөтүп, сопровождение кылып бере алабыз. Жакшы. Ошо бул жерде дагы Кыргызстан өндүрүштөрү, кыргыз жигиттерди колдоо көрсөтөбүз деп салым кошотабыз деп уверенно айта алам. Алардын эмесин, продукциясын сатып, мынакей тестолар, пельмендер, вареники, манты жагып сүйүп алып атышат. Алгандардын отзывдары аябай жакшы, баардыгын да жагат. Доставканы сүйлөшөлүк эже. Доставканы кандай кыласыз? Доставканы биз азырынча чайхана, кафелерге жеткизип берип атабыз. Количествого иштегенге байланыштуу чоң количестводо, чоң объемдогулар жеткизип берип атабыз. Ал эми биздин мекендештерге ушул региондо Юго-Восточный административный округтан кайрылгандар болсо, доставка жеткизип, Яндекс.Мен жеткизип бере алабыз. Андан сырткары доставка боюнча келишим түзүп, аны дагы организовать этип беребиз. Эгер мисалы 5 килограмм эт алам десе сизге мына Москванын ичи бойлуу мына МКаттын ичи бойлуу. МКаттын ичи болсо кандай платный болобу же кандай болот? 5000ден жогору болсо бесплатный болот доставка. 5000ден жогору болсо закуп мындай. Ооба, бардык общий эт эле эмес, бардык товар 5000ден жогору. Уже мына жаз келди, шашлык боюнча дагы эт издеп калабыз, адал эттерди. Бул жерден фарштардан өзү жасашат экен. Анан мариновка кылып эттерди даярдап беребиз дейт. Анан крупный эт алам дегендер заказ бериңиздер, шашлык мариновка эттерин балким жеткирип берип калабы. Анан чайхана иштеткендер дагы бир эжекезге сөзүнө баса эле айтып коелук. Башка жактан деле алып атабыз. Бул жактан алсаңыздар деле болот. Максимальный мындай чүрүп, жөндүү кылып берем деп атат да. Иштерин ийгилик каалайбыз, мына жамааты менен ар дайым кызматка даярбыз дейт. Эртең мененки 6-тан 8-ге чейин ушул торговый центр ырындык иштейт. Издегениңди табасың, кыскасы могу жак рядтар аябай көп. Мен мына жерде эле уже издегеним таптым да. Картошка, пиязы, башка нерсеси полный мөмө жемиши бар экен. Этти алдык, башканы алдык. Ушул жерден алып кеттик бир күн эле. Көрүшкөнчө туугандар, лайктан басабыз, болушунча тараталык, болушунча таратып коелук. Анан бир канал сатылат, ошону айтып коеюн ушул жерденчи. 35 000 подписчик менен монеткасы жанган актив мына московский аудитория менен канал сатылат. Кызыккандар мага жазып коюңуздар, мен номерлерим каналда болот. Көрүшкөнчө. Сиздер чоң рахмат, келиңиздер. Биз сиздерди ар дайым тосуп алабыз. Кызматташканга кубанычта болобуз. Көрүшкөнчө. Рахмат. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.